Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Алмастан Ройнисел кечинин каттуу болчулары бүгүн биз Өзгөн шаарына келдик. Кара багыштардын тою болот экен Өзгөн стадионунда. Отурган жеринде призумга бизге жардам берип кетели. Кандай дейсиздер? Тегерени көрсөтөйүн. Мынабу Тегерегине боз үйлөр тигилген. анда биздин курултайды баштоо үчүн биз Кыргыз жерине аттын кашкасындай белгилүү болгон бир нече өкмөттүк жана башка кызматтарды аткарып келген өзүбүздүн ардактуу агабыз ушу санжыраны баштадык деп Элдер тегерене отурушат. эли журтубузга таркатып баардыгына көмөк көрсөтүп жол башчы болуп жүргөн азыр карашышка сөз берген. Лайк, подпискаңарды унутпастан суранам. Саламатсыздарбы, урматтуу курултайдын делегаттары жана катышуучулары. Сиздерди бир атанын балдар экенибизди далилдеп турган ушу ынтымак, биримдик курултайыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Элдер тегерени курчап отурушат баардыгы. Ошол ата бабаларыбыздан кылымдар бою жол басып, бизде урпактарына калтырган ыйык бир эле улуу салтыбыз бар. Ал бүгүнкү биздин курултайыбыз. Курултай бул бийликтин эң жогорку органы. Курултайда кабыл алынган мыйзамдардын негизинде элди кылымдардан бүтүн нарк населин мурастарын тутутуп жашоого ынтымакка биримдикке чакырган акылман сөздөр айтылган. Могу боз үйдү көрдүңөр, ошонун ичини көрсөтө кетейин. Эң чоң боз үй экен. Сакалдар ойлорун ортого салып, кыргыз элдин урпактарынын келечеги үчүн нар көтөргүс эмгектерди жасашкан. Жыйынтыгында бүгүнкү күндө илибизди Таза кийизден боз экен. элестеткен сарык санжыраларына болгон көз караштары да өзгөрүп, жаңы заманга ылайык жашоо башталган учур. Октябрь төңкөрүшүнөн кийин тең экенбиз. Эгемендүү өлкө болуу менен Могу боз үйлөрдүн бардыгын көрсөтө кетейин тегеренип. ал эми кыргыздын ар бир уруусу менен тагдырлаш болгон Карабагыш уруусу тарыктан Кара багыштардын тою болуп атат, урунун. майда уруктарга бөлүнүшүп, Баш жактарынан бери боз үйлөр тигилген. кыска маалымат менен айтып келе жатышы, ал турсу унутулуп бара жатышы, Карабагыш уруусунун урпактарын санжыра маалыматтарды топтоп, жыйнап, бир клубка түшүрүүгө, санжыра түзүүгө аргасыз кылды. Могу жерде аттар менен сүрөттө түшүп атышат, ма көргөнүңөрдөй эле. Аттардын сулуун караңбы? Бардык боз үйлөрдө кой союлуп, эт бышырылып атышат. Могу жер шорполор кайнап атат. Дагы эстете кетейин, лайк, подпискаңарды унутпастан суранам, комментарийым жазыңыздар.
Могул жерде милициялар баарын текшерип, чет чатактарды болуп кетпесин текшерип жүрөт. Могу боз үйдү көрүнүп, таза бул эле таза кийизден экен. Кийизден бардыгы сонун чыгыптыр. Bir boz uyдун ичин кирип көрсөтөбүз. Азыр боз үйдүн ичини көрсөтөбүз. Боздун ичи ушундай болуп түзөлгөн. Простой эле нерсе айтып берем. Шорпа кайнап атат.